Анонимдүү алкоголиктердин күндөлүк ойлонуулары. Чын Курандын үчүнчүсү. Пендечилигибизди кабыл алуу. Акырында бул биздин моралдык инвентаризация болушу керек экенине ынандык. Башка адамдардыкы эмес. Ошентип биз күнөөлөрүбүздү чынчылдык менен мойнубузга алып, бул маселелерди оңдоого даяр болдук. Эмне үчүн аракеч жоопкерчиликти мойнуна такыр алгысы келбейт? Башкалардын мага кылган иштери үчүн мен ишчү элем. Мен ага келгенде кайсыл жерден жаңылып калганымды карап көр дешти. Бул ар кандай маселелерге менин эмне тиешем бар эле? Болгон окуяда өзүмдүн роль ойногонумду жөн эле кабыл алганымда, мен аны кагазга түшүрүп, мен жөн эле адам экенимди көрө алдым. Мен кемчиликсиз болушум талап кылынбайт. Мен ката кетиргенмин жана кайра ката кетирем. Өзүмдүн каталарымды чынчылдык менен моюнга алуу, мага аларды өзүмдү жана макул болбогон адамдарды кабыл алууга мүмкүндүк берет. Ал эми ушул жерден айыгууга абдан жакын калат.